Саламатсыздарбы? Назар Ньюс маалымат агенттигинин кечки кеп көрсөтүүсүнүн көрөрмандары бүгүн бизде конокто саясий эксперт Медербек Саидов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Медербек мырза, ушул тапта жаш саясий эксперттердин алдыңкы сабында келе жатасыз. Сиз менен бүгүн Токтогул ГЭС боюнча сөз кылабыз да. Медербек мырза, мындай экен да. Токтогул ГЭСинин плотинасын куруунун жүрүшүндө эле Токтогул району ошо Кара Көл шаарынын жазы кечүү айылы экономикасынын аябагында чоң зыян келтирген да. Суу сактагычты куруунун натыйжасында 33 000 гектар жер айыл чарба жүгүртүүсүнөн алып салынган. Суунун алдында 23 000 гектар айыл чарба жерлери, токойлор жана чарба участоктары, 22 калктуу конуш калып калган экен да. Деги эле ушул Токтогул ГЭСиндеги биз Борбор Азиядагы эң күчтүү энергетика тармагынан күчтүү дегенибиз менен тилекке каршы Кыргызстанга бир кандайдыр бир пайдасы жарыгы деле тийбеди да. Башка мамлекеттерге барсак, ошол Өзбекстан, Казакстан деле электроэнергетикалык биздегидей аларда күчтүү эмес да. Алардын шаарына барсаң жапжарык, Өзбекстанга барсак деле ошондой. Тилекке каршы Кыргызстанга келип суудун башында туруп биз эч нерсеге жалчыбай келебиз да. Ошо жаш саясий серепчи катары сиздин оюңуз кандай? Эмне максат менен? Сиз туура айтасыз. Бул биздин азыр Токтогул ГЭСи негизи 1960-жылы курулган. Өзүңүздөр белгилегендей, ал белгилүү бир сандагы калктын санына жараша курулган. Анын мощности ошол жерде 1200 мегаватт түзөт. Эмне үчүн? Мисалы, кээ бир эксперттер айтат, бул Кыргызстан негизи Орто Азия боюнча биринчи орунду алыш керек да, электроэнергия сатуу боюнча. Тилекке каршы андай эмес. Курулгандан баштап биз бир дагы электроэнергияны жаңылаган эмеспиз. 80 учурда электростанциялардын баары 80% жараксыз. Модернизация кылууга тийиштүү. Экинчиден, азыр учурда ГЭСти керектөөчүлөрдүн саны күндөн күндө өсүп жатат. Ар бир жылына 5%дан өсөт. Бул деген жылына дагы 300-250 мегаватт электроэнергия өндүрүп чыгуу керек да негизи. Тилекке каршы бизде азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Жаңы агрегаттын баасы учурда 200-300 миллион доллардын тегерегинде сатып алганга туура келет. Ошондуктан азыр экономикалык жагыбыздан алсыз болуп келебиз. Модернизацияга тилекке каршы кредит алгандан башка жөн өзүбүздүн экономикалык жактан акча корото албайбыз. Ушул буга чейин Улуттук энергия холдингдин маалымат кызматы Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү боюнча аябай тынчсызданып айтып атышат да. Ошол эле бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп атат. Ошо элдин дагы жогорку кеңештин өкмөттүн дагы ошол Токтогул ГЭСиндеги суунун азайышы боюнча тынчсызданганлыгы туура элеби? Бир жагынан туура. Негизи мындай түшүнсөк болот. Токтогул ГЭСинде кышын жазында суу топтолуп, кышында биз коротобуз. Былтыркы жылга караганда бул жылы 7000 миллиард куб киловатт электроэнергия коротконбуз. Былтырга караганда 1,5 эсе көбүрөөк да. Бул эмнени билдирет? Бул элдин электроэнергия болгон керектөөсү ашып жаткан себебинен суунун азайышы пайда болот. Аны эч ким эч жака сатпайт. Биз болгону бул электроэнергияны жылдан жылга керектөөбүз өскөн сайын биз суунун көлөмү ошого жараша азайып барат да негизи. Жогорку кеңеш алда адамдар көбүнчө мындай суроо беришет: эмне үчүн суунун аз силер коңшу өлкөлөргө сатасыңар, же болбосо жөн кой бересиңер деген суроо көбүнчө адамдар ушундай шекшеген суроолорду берет, бирок андай эмес да. Жылда негизи Токтогул ГЭСи бир жылда 15 миллиард киловатт электроэнергия саатына электроэнергия өндүрүп чыгат. Тилекке каршы жана биз айтып баттык беле, ГЭСтердин 80% модернизацияга кылууга талап кылынат. Эски ошон себептен биз көп керектөөлөр бизге жетишсиз да. Ошол ГЭС Токтогул
гидроэлектростанциясында элдер суу сатылып кетти деген имиш тимиштерди көп айтылат да. Сиз ушул сатылбайт деп ишенесизби? Сатылбайт. Суу эч качан сатылбайт. Сууну биз жайында Өзбекстанга коюп беребиз. Себеби плотинага суунун көлөмү ашат. Аны биз кандай бир өлчөмдө Өзбекстанга коюп бергенге милдеттүүбүз. Биз эсиңизде болсо керек, биз Өзбекстан менен келишимибиз бар, товар обменде. Эмнеге милдеттүүбүз биз? Эл аралык мыйзамдарда кол коюлуп калган. Ошол себептен биз Өзбекстанга жылына жайында суу бергенге милдеттүү болуп калганбыз да. Бирок биз Өзбекстан менен келишимибиз болгон. Биз сууну ордуна биз алардан газ же болбосо кайрадан электр энергия алышыбыз керек болчу да, бирок өзбек тарап бул нерсени аткарбай келет. Анын үчүн эмне кылыш керек? Ошо биздин бийлик тең ата сүйлөшө алабы ошол боюнча? Же сүйлөшө албайбы? Азыр Садыр Нуркожоевдун жакшы мүмкүнчүлүгү болуп атат. Мирзиёев менен ич ара сүйлөшүп, ушул маселени чечсе болчудай да. Бул маселеге Мирзиёев да өзү кызыктар. Ошол ГЭС тууралуу кайра эле токтолуп кетелик. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ушу Камырады ГЭС уруу боюнча кандайдыр келишимдер жүргүздү, бирок Кыргызстан тарапта социалдык тармактарда бир кандайдыр бир наразычылыктар күч алууда. Ошол бир кандайдыр саясий серий жүргүзүп көрдүңүзбү? Ошол макулдашуу туура болдубу же туура эмес болдубу? Бир жагынан туура. Эмне үчүн туура? Мен айтайын, биз гидроэлектро потенциалыбыз бизде көп, аябай жогору экенин баарыбыз эле айтабыз. Анан көп адамдар айтат, эмне үчүн биз ГЭС курууга өз мүмкүнчүлүгүбүздү колдонбойбуз деп. Биринчиден, өзүбүз ГЭС бул өтө чоң каражатты талап кылат. Экинчиден, анын өзүнө өзү актоосу аябай эле узакка созулат. Үчүнчүдөн, азыркы баа менен элге бере турган болсок, бизге андай көп актабай калат да эмебиз ГЭС. Ошон үчүн биз бул жаңы инвестор таап, инвесторго бергенибиз туура эле нерсе. Негизи ошондой. Кандайча туура? Кандайча туура? Эгерде биз 2 миллиард биздин казынабызда акчабыз жок да. Биринчиден кредит. Биздин азыркы энергия секторунун өзүнүн кредити 130 миллиард сомдун тегерегинде, бул курстун өзгөрүүсү менен. Негизи эле Кыргызстан 60% кредитти дал ушул электр секторго беришкен. Биз жылына аны жаңы ГЭС куруунун ордуна биз модернизация кылып келебиз. Андай кылбасак, биз кышында мындай электр энергия тартыштыгы көп болот. Кыргызстан ушул буга чейин кайсы ошо электр тармагын ким көбүрөөк изилдеп көргөн да? Татыктуу. Бирок ошол кишинин аты айтылбай калган учурлар болот да биз Кыргызстанда. Анткени бизде мамлекетке келгенде чыныгы кесипкөйлөр артта калып эле бизге жагымдуу сүйлөгөндөр, кошоматчылар толуп калып атпайбы ушул эле ак үйдөчү? Буга сиздин оюңузча буга чейин ким деп ойлойсуз ошо электр тармагын аябай изилдеген? Мен конкреттүү адамды айта албасам керек азыр. Негизи электр тармагыны жакшы изилдеген адамдар деле жок болсо керек деп ойлойм. Мисалы, президент Атамбаев учурунда биз эсиңизде болсо керек, электр энергия тартыштыгынын негизинен Казакстандан 580 тыйындан сатып алганбыз. Эмне себептен? Электр суунун тартыштыгынан. Суунун тартыштыгынан 580 тыйындан сатып алып, биз ошондон 2015тен кийин ошол ортодогу дефицитти жабыш үчүн биз чектөөлөр киргизгенбиз да, лимит. Бул 700ге чейин 77 тыйын, андан ашканга 216 тыйындан деп. Себеби ортодогу дефицит жабыш керек болчу ошол мезгилде. Эгерде биз азыр адамдардын баары айтат, единый тариф кылсак болбойбу 1 сомдон деп. Биз единый тариф кыла албайбыз. Бунун көп себептери бар негизи. Суунун тартыштыгынан биз ушундай оор учурга кептелип атабыз дейсиз. Ошол эле каар жаап атат, ошол эле жаан жаап атат. Эмне үчүн суу ошондо тартыш болуп калат? Ошол эле Атамбаевдин мезгилинде биз жаамкыр жаабай же каар жаабай калган эмес да. Кадимки эле ошо гидроэлектр станцияда сууга көлкүп толуп турганын жарандар билет. Анан суу кайда кетти? Ал сууну ким ичип койду? Биз өзүбүз электр энергияны жана айтпадым беле. Электр энергияны
азыркы учурда кеминде 2000 мегаваттан ашкан ГЭС куруш керек болчу. Азыр биз Өзбекстан менен курула турган Камбарате ГЭСтин мощности учурда 1800 мегаватт деп айтылып келет негизи. Эсиңизде болсо керек, азыр жылына электр энергияга болгон талап көбөйүп атат. Ошонун негизинде суунун көлөмү да жылына азая баштайт. Себеби азыркы ГЭС азыркы учурдагы көлөмдө электр энергия бөлүп чыгара албайт да. Ошол Камбарата ГЭСин курулуш боюнча башка мамлекеттер менен келишим түзсө болмок беле? Себеби деген азыркы социалдык тармактарда өтө эле көп талаш тартыш бар да. Негизи эле кандайдыр бир социалдык жарылууга алып келбей деген ойда. Жок, андай алып келбейт. Негизи эле бул эмне себептен кели ушу Өзбекстанга же Россия эмес же башка мамлекеттер баш тарттыбы? Кандай деп ойлойсуз? Биз эсиңизде болсо керек, биз Реглас деген компания менен иштеп көргөнбүз. Кандай ызы чуу болгон, Русгидро менен иштеп көрдүк, кандай ызы чуу болду, коррупциялык иштер, иш козголду. Бул жакта өзбек тарап эмне үчүн бизге кызыгып атат? Биринчиден, алардын максаты суу, экинчи арзан баада электр энергия өндүрүп чыгуу, фергана өрөөнүнө. Биз ойлойбуз өзбек тарапка суунун баары өтүп кетет деп. Эле өзбек тарап баарын ээлик кылат деп. Андай эмес негизи. Ошондо азыркы тарифтердин көтөрүлүшү боюнча дагы эле социалдык тармактарда катуу талкуу жүрүп атат. Өткөн жылдын аягында тарифти көтөрбөсө болбойт, электр энергияга суроо талап жогорулап жатат деген маалыматтар тараган. Ошондо азыр биз алдыда электр тарифин көтөрүүдө, ошо электр энергиясынын баасы көтөрүлөт деген миштер жүрүп атат. Бул чындыкка дал келеби? Сиз ошол боюнча кызыгып көрдүңүзбү? Мен ошол боюнча кызыгып көрдүм. Сиз жакшы, азыр электр энергиянын себестоймосу өзүңүз да билгендей 1 сом 55 тыйын түшөт. Бул эмненин кесепетинен келип чыгат? Бул жанагы эле электр чыгымдар. Ал жерде иштеген адамдардын чыгымдары, мазут, айлыктары, бул баарын эсептеп келгенде 1 сом 55 тыйынга келет да, негизи кептелет. Бирок биз электр энергияны кантип арзандатсак болот? Жакыр үй бүлөлөргө, турмушор үй бүлөлөргө ошолорго 77 тыйындан берсек, мисалы тоо аймагында жашаган, чегара аймагында жашаган калктарга 77 тыйындан берсек, калган колунда бар орто жашагандарга 1 сом 55 тыйындан же 1 сом 40 тыйындан берсек туура болмок да негизи. Анан ошондо 77 тыйынга байлар да кирип калбайбы? Себеби дегенде Кыргызстанда билесиз да. Аларды социалдык өнүктүрүү министрлиги изилдеп, кайсы элдин кайсы катмарына электр энергияны ушул баада берсек болот, могу кайсы катмарына изилдеп чыкса болот да негизи. Изилдеп тактап чыгыш үчүн Кыргызстанда дагы бир 2 жыл 3 жыл өтүп кетет. Ушул эле сиз айтып өткөн азыркы 77 тыйын боюнча дагы ушул дагы кымбат, ушул тарифтин баасы да кымбат дегендер да жок эмес да. Тарифтин баасы 77, тарифтин баасы арзан. Жана айтып атамбы, биз жаңы арзан тариф кылыш үчүн биз жаңыдан ГЭС курууга мүмкүнчүлүгүбүз болуш керек да. Андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби тесттен өзү 16 тыйындан себестоимость чыкса, анан кийин 52 тыйынга выработкасы 52 тыйын болот. Бунун жанагы ошол ГЭСте чыгарган, иштеген адамдардын айлыгы, жана ошол эле чыгымдары, башка чыгымдары баары кирет да негизи. Анан кийин ГЭСтен чыккан электр энергия улуттук электростанциясына барат. Электростанциядан кийин Распределитель компания, бул 7 компаниябыз бар, ошолорго бөлүнүп, анан калкка таркалат да негизи. Ошонун баары чыгым негизинде 1 сом 55 тыйынга кептелет учурда. Ошол азыр электр энергиясынын тарифин жогорулатуу боюнча аябай талкуулар жүрүп жатат. Ошол эгерде электр энергиясынын тарифин көтөрө турган болсок, ошол калк ошол бааны көтөрө алабы? Анткени азыр өзүңүз көрүп турасыз, азык-түлүк кымбаттады, сыртта кымбатчылык каптап турат. Бул кандай болот? Электр энергияны азыр учурда көтөрүүгө мүмкүн болбойт, мүмкүнчүлүк жок. Себеби сиз айткандай азыркы тамак, азык-түлүк кымбат болгон негизинен элдердин азыр пандемиядан кийин көптөгөн элдер жумушсуз калды, кыйналып баратат. 77 тыйын бойдон бир 2 жыл, 3 жыл кармалып турса керек деп ойлоп атам мен. Өкмөт азыр көтөрүүгө чамасы жетпейт азырынча.
Казакстан электр сатып алуу боюнча билдирүү жазып, анан кыргыз аткаминерлери өз өлкөсүнө каршы чыккынчылык кылганын буга чейин жергиликтүү гезиттердин бирине айтып кеттиңиз. Ошол боюнча маалымат айтып берсеңиз. Чындыкка дал келеби ошол? Казакстан өлкөсүнөн 580 тыйын электр энергия алганына биз баарыбыз эле көбүбүз эле жакында билдик окшойт. Марипов премьер-министр келгенде. Ооба, ошол мезгилде суунун таштыгы болгон. Биз негизи казак суунун таштыгынын болгону үчүн кыш мезгилине жакындаган үчүн биз 580 тыйынга алганга муктаж болгонбуз. Биз кыш мезгилинде электр энергиясыз калбаш үчүн эл. Бирок ошонун ортодогу айырмасын азыр бир 2 чектөөлөр менен төлөп жатабыз. Эсиңизде болсо 77 тыйын 700ге чейин, андан кийингиси 2 сом 16 тыйындан. Орто эсеп менен 1 сом 37 сом төлөнгө туура келет да негизи. Учурда саясий абалга көз карашыңыз кандай? Дипломат катары айтсаңыз. Сизди канааттандырат? Учурда саясий көз карашым учурда саясий канааттандырылбайт. Негизи азыр өзүңүздөр көрүп атасыз. Биз төңкөрүштө кимдер үчүн жасадык, эмне үчүн жасадык? Биз башында эле реформа, иллюстрация деп чыкпадык беле? Жаштар баары иллюстрация, реформа деп. Тилекке каршы реформа, иллюстрация болгон жок. Жанагы эле эски саясатчылар бийликке келип, чоң кызматтарды ээлеген учурда. Биз революциядан кийин көп элдер үмүт кылган, бүт тармакты реформалап, жаштар анан азыркы саясий багытты түп тамырын өзгөрткөнгө аракет кылышты, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Мендер мырза, азыркы жаштардын көбүндө мындай карылар кетсин, жаштар келсин деген уран пайда болду да. Сиздин оюңузча кандай? Карыларды четинен көмүп салып, жаштарды алып келип коюшубуз керекпи? Кандай? Жок, андай эмес. Ар бир тепкичти басып өтүшүңөр керекпи? Сөзсүз түрдө тепкичти басып өтүшүнүн кереги жок. Мисалы, карылар келсин, жаштар келсин. Ошондо аким болуп эле, губернатор болуп эле, президент болуп кала бериш керекпи? Жок, андай туура эмес нерсе. Мисалы, Грузияда кандай реформа болгон? Грузия 2000 Келиңиз, башка мамлекетти салыштырбай, Кыргызстанды салыштыралы. Кыргызстанда жаштардын баары эле кесипкөй эмес да. Карылардын баары эле кесипкөй эмес. Биз бул жерде кесипкөй адамдарды таап, ошолорду иштетиш керек болчу. Алардын иш билиги, Кыргызстан ошолорду, президент ошолорду колдонуш керек болчу. Тилекке каршы бизде менталитет кандай? Биз тааныш, билиш, баары анын кудасы, анын байкеси ошонун негизинде алып келип, бийликке алып келип жатабыз учурда. Чыныгы ишкер, ишчил адамдар көмүскө деле калып жатат азыр. Мисал үчүн, Мендер мырза, мындай дейле да, революция мына Кыргызстан 3 жылдан бери 3 жолку революцияны башынан өткөрдү да. Бирок эмнеси өкүнүчтүүсү, биз немистерди басып алгандай эле бири-бирибизди басып алып эле анан кийин ураалаган деген тарапка өтүп алдык. Бул өтө өкүнүчтүү. Дегенибиз менен бул көрүнүшкө биздин жогорку бийликтегилердин да чоң салымы бар дейли. Сиз ошондо биздин бийликке кандай адамдар келиши керек? Эгерде ошол эң мыкты кесипкөй адамдар Биримдик партиясында дейли, же болбосо Мекеним Кыргызстан партиясында бир киши сиз деп коелу, күчтүү адис болсо, ал бийликке келсе, эл аны түшүрүп салсачы. Биз негизи ар бир бийлик алмашканда жаңы адамдар келишин күтөбүз да негизи. Жаңы адамдар кимдер мисалы үчүн? Жаңы жүздөрдү баазы жаштар өздөрүн көрсөтүп атпайбы? Бирок жаңы жүздөрдүн баары эле жумуш жакшыркы бийликке келгенден кийин жумушта аткарылбайт. Кесипкөйлүгү жетпейт. Биз азыркы учурда бийлик алмашканы менен бүт тамырынан реформа кылмайынча азыркы учурдагы көрүнүштөр боло бермекчи да негизи. Биз кесипкөйдү эле улам эле анын баскан жолун издеп, анан бол деген эмеден баштап чоң болуп тур деп алып келсек да туура эмес. Негизи башка өлкөлөрдө кимдер башкарат? Топ менеджерлер башкарат. Иштин көзүн билген жаштар башкарат. Кыргызстанда тилекке каршы байлардын кыздары ошол аткаминердин укумдан тукумга уланып келе жаткан. Уланып келет, ооба. Баш тийген команда,
Медер мырза деги эле ушул Садар Нуркожоевичти биз ушул топ делүү эме Камчы Кадыр Шаевич ушул октябрь революциясы деп коелук октябрь учурунан кийин бийлик алмашты да. Биз эмнеге жеттик, эмнеден жеңилдик, эмне туура болду, эмнеси пайда болду Кыргызстанга? Эң негизи кадр тандоосу туура эмес болуп калды. Кадр тандоодон адашып калып атат. Туура эмес кадрлар келип атат. Элдин мүдөөсү аткарылбай жатат. Шайлоо алдында берилген убадалар аткарылбай жатат. Мүмкүн эртедир балким. Эң негизи ошол кадрдык маселе чоң суроо болуп калат да негизи. Туура танылган кадр ар дайым мамлекетти алдыга алып чыгат. Медербек мырза, мына азыркы бийлик менен сиздин анча мынча карым катнашыңыз бар. Азыркы бийлик ушул кадр системасына келгенде, кадр саясатына келгенде кандайдыр бир мүчүрүштүктөр кетиргенин өзүңүз барганда байкадыңызбы? Албетте байкап атам. Мүчүрүштөр көп ал жерде. Мисалы, ошол эле сырткы саясат боюнча дагы мүчүрүштөр аябай көп. Аларда экономика, чарбачылык жагында мүчүрүштөр көп. Ошонун баары биригип бир кадрга таркалат экен негизи. Кудай буйрса, сиз жаш өсүп келе жаткан саясатчысыз да. Бизге өзү кыргыздарга кандай мамлекеттик башкаруу керек? Мен өзү парламенттик башкарууну туура көрөм да. Президенттик башкарууну биз 3 президенттен көрдүк да. Кандай башкаруу болгонун. Ошон үчүн мен жеке оюмча парламенттик башкаруу демократиялык өлкөнү түзүү керек. Азыркы талкууга алынып аткан баш мыйзам менен кандайдыр бир өзүңүздүн көзүңүздү жүгүртүп көрсүзбү? Баш мыйзамдын кабыл алынышы туура деп эсептейсизби? Ар бир президент бийликке келгенде өзүнө жараша баш мыйзамды өзгөртүүгө аракет кылышат. Бирок алардын аягы эмне болуп өткөнүн баарыбыз жакшы билебиз. Баш мыйзамды өзгөрүү менен алдыга жылуу болбойт да негизи. Азыркы баш мыйзамдын маңызын мен толук окубасам дагы президенттик абсолюттук башкаруу болуп калат деген бир сөздөр болуп атат. Эгер президенттик башкаруу боло турган болсо, президент бүт системаларды, бүт органдардын баарын, министрликтин баарын өзү башкарып калып, өзүнүн абсолюттук бийликти өткөзүп алат негизи. Бул деген келечекте көп коркунучтарга алып келиши мүмкүн. Биз азыркы президент Садыр Жапаровдун келгенине бир болбогон 6 ай деп коелук. 6 айдан ашты. Биз бул кишиге убакыт беришибиз керекпи же кандайдыр бир өзүбүздүн талаптарды азыртадан коюшубуз керекпи? Президентке кеминде бир жыл убакыт бериш керек өзүнүн убадаларын аткарганга. Жакында эле шайланганы болгон 3 ай болду. Президент болгондо эле улам эле бир нерсе талап кыла бергенде болбойт. Менин оюмча иштегенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Буга чейин саясатчы Адак Амадымаров кыргыз элин камчы менен башкарыш керек болуп калды деп сөз айткан бар да. Чын эле кыргыз эли да тартиптен чыгып кеткен жокпузбу? Кыргыз эли биз илгертен бери эркин эл болуп келгенбиз. Бизде башкаруу биздин менталитетибиз башка элге караганда башкача. Биз эркин эл, өзүбүздүн оюбузду эркин айткан эл болуп келгенбиз, бирок туура эмес мамлекеттик башкаруунун негизинде өлкөнү ушундай кейипке алып келген чиновниктердин аркасынан элдердин наразычылыгы сөзсүз түрдө болот. Ушул Кыргызстан башында эле аттанганда эле бир туура эмес жолдо аттанып тур. Бизге ушул демократиянын Кыргызстанга кереги барбы жокпу? Башка мамлекеттерде бир да демократия жок экен да. Башка мен деген өлкөдө дагы демократия деген жок экен. Ошол эле Германиянын дейли, мамлекети таза, тигиндей, мындай дегени менен ал жакта түкүрүп койсоң дагы өзүнүн мыйзамдары бар. Казакстанга барсак, тамекини тартып таштап койсо дагы ошол жерден кандайдыр бир өлчөмдө айып акча төлөнөт да. Биз Кыргызстанга келгенде
чаржайтпыз да, каалаган жерге отуруп, каалаган жерде туруп, каалаган жерге түкүрүп, каалаган жерге басып туруп кетип калганыбыз ушул эркиндиктин пайдасы ушул башаламандыкты алып келген жокпу? Жок, демократия деп биз кыргыздар туура эмес түшүнөбүз. Демократия бул эркиндик, каалаган жаржаңдык деген эмес. Демократия деген бул адам өз саясий жана багыттарыны эркин айта алган адамдар демократия жол менен кеткен. Мисалы Америкада демократия бар. Ал жакта элдер өз саясий көз караштарына ачык айтканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы ошондой эле Түркменистан, Казакстан, ал жакта сиз өзүңүздүн саясатка болгон көз карашыңызды эркин айта албайсыз. Сиз азыркы сөзүңүздө эле айтып өттүңүз да, Америкада демократия бар деп. Эгерде Америкада демократия бар болсо, эмне үчүн Байдендин Трамптын Твиттер баракчасын Байден тартып алды? Бул жөнүндө негизи Американын саясий системасы бир аз татаалыраак да. Балким сиз өздөрү деле түшүнбөй калат кээде. Эмне үчүн татаалыраак? Америкада демократия башкача бир багытта жүрөт. Ошондой эле мисалы Трамптын бийликке келиши, бул Трамп популисттик киши, бийликке келиши бул кокусунан келип калган киши, бул негизи бийликке. Ал саясатта буга чейин аралашкан киши эмес да. Американын көз караштары, ошол демократиянын көз караштары негизи ошондой да. Кааласа, каалаган адамдарын алып келип президент кылганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Башка өлкөлөрдө андай эмес. Ошондой эле Түркменистан, Казакстан, Тажикстанды алып келип калсак, биз президенттен кийин эле баласы же болсо жакын бир саналаштары президент болуп калган мүмкүнчүлүктөрү бар аларда. Мендер мырза, буга чейин биздин студияга ушул Советтер Союзунан бери келе жаткан профессор, окумуштуулар келип маек берди да, маек бергенде монтуп атышты да. Бизде даяр атайын долбоорлор бар. Бирок ошол долбоорду биз бийликке берсек, иштете албай жатышат депчи. Мен сиздин жаш саясатчы катары, жаш келечектеги саясий кадамга бара жаткан кандай деп алдыдагы чиновник катары айталык, Кыргызстанда кантип өнүгөбүз? Эмне кылышыбыз керек өнүгүш үчүн? Кыргызстанда кандай кылып? Биринчиден, Кыргызстандын өнүгүүсүнө стабилдүүлүк келет. Стабилдүүлүк болгон жерде өнүгүү болот. Стабилдүүлүк болгон жерде өндүрүш, инвестиция келет. Биз Кыргызстанда көп потенциалдуу, экономикалык өсүштө көп потенциалдарыбыз бар. Инвестор тартканга көп мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тилекке каршы бизде азыркы башаламандык негизинен бизге бир да инвестор келбейт, ишенбейт, сот системасына ишенбейт, укук коргоо органдарына ишенбейт. Себеби ар бир инвестор Кыргызстанга келиш үчүн биринчи өзүнүн капиталын коргоого аракет кылышат. Мен Кыргызстанга өзүмдүн инвестиция салсам, мага ким жардам берет? Мени мыйзам колдойбу, кордойбу? Эгерде мамлекетте конкреттүү түрдө ушул инвестиция тартуу боюнча, экономиканы өндүрүү боюнча жакшы проекттери болсо, долбоорлору болбосо или мыйзамдуу бир иштер болбосо өнүкпөйбүз. Сөз түрдө бул жаатында укук коргоо жана сот системасыны реформа жасоо керек. Жаш саясатчы катары мен сиздин өзүңүздүн жеке пикириңиз мага абдан кызык. Эгерде президент болуп калсаңыз, мамлекетти кантип башкарат элеңиз? Кыргыз эли азыр башаламан, сизге эч ким баш ийбейт. Бул аябай провокационный суроо болду. Кыргызстанда президент келечекте Кыргызстанда президент болсом, биринчи очередь бул реформа. Мен ар дайым айтып келем, реформа, иллюстрация, реформа. Реформа болмоюн эч кайсы тармак өнүкпөйт. Ушул башаламандык улана берет. Ар бир президент реформа жасоо үчүн келет, бирок аягы башка бир нукка бурулат да. Биринчи реформа кылыш үчүн дагы эрк керек, күчтүү команда керек. Бизде күчтүү команда эч качан түзүлгөн эмес. 30 жылдан бери саясатта жүргөн кишилер ар бир президент келген сайын кошоматчы кылып бийликке отуруп өз бийлигин жасай берет. Ошолорду толук кандуу иллюстрация кылмайын биз эч качан өнүкпөйбүз. Менин президент
болуп, эгер мен президент болсом, биринчи очередь реформага бармакмын. Албетте сиздин келечекте иштериңизге ийгилик каалайбыз, бирок Кыргызстанда реформа кылуу деген бул 30 жылдан бери айтылып келе жаткан кулакка жатуу болуп калган сөз. Биз иллюстрация эмес, айрым атка минелерди кастрация кылып салсак деле бул оор абалдабыз. Кыргызстандын келечеги кең болсун. Сизге суроонун көрсөтүүнүн соңунда эркин микрофон. Сиз биринчиден студияңызды чакырганыңызга сизге чоң рахмат. Азыркы учурда оор кырдаалда Кыргызстанды өнүктүрүүдө баарыбыз чогуу аракет жасашыбыз керек. Баарыбыз биргеликте аракет кылбасак, Кыргызстанды жакын арада чогултуп алышыбыз мүмкүнчүлүк болот. Биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Азыркы келечек өсүп келе жаткан жаштар мурдагы саясатчылардын ордун кайталабай, келечекте кыргыз элинин укумдан тукум кулаган, өсүп өнүктүргөн жаштардан болгула. Чоң рахмат сизге. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин кечки кеп көрсөтүүсүнүн көрөрмандары бүгүн бизде конокто жаш саясий эксперт Медербек Саидов болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.